Кудай буйрса чек араларыбыз такталып бүтүп баратат, деди президент Садыр Жапаров өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде. Анын айтуусунда караганда, соңку жылдары өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө бөтөнчү маани берилип, чек араларды тактоо маселеси күн тартибинде турган биринчи кезектеги маселеге айланган. Кудай буйрса чек араларыбыз такталып бүтүп баратат. Бир гана Тажикстан менен чек араны тактоо маселелери калды. Аны дагы жакынкы мезгилдерде аягына чыгабыз, деди президент. Садыр Жапаров айткандай, коңшу Өзбекстан менен чек ара маселесине толук чекит коюлду. Ошол маселеде Кемпир-Абад тилкесин шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду. Бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок. Себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турду. Кемпир-Абадты дээрлик 70 жылдан бери кошуна Өзбекстан башкарып келген. Бул жолу чогуу башкарууга кирдик. Мындан ары бирге башкарабыз. Азырынча муктаждыгыбыз жок, бирок канчандыр бир убакта муктаждык жаралып калса, суу сактагычтын айланасындагы айылдарга суу тартып алуу боюнча жаңы келишимге норма киргиздик. Биз эки тарап, Өзбекстан жана Кыргыз тарап, деди өлкө башчысы.